Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер. Мен сиздерге Талас шаарынан мына ушул жаңы роддомдун жанынан тактап айтканда Калинина Күрөңкеева 112-чи үй сатыкка чыгып жатат. Ушуну тартып берейин. Мына туугандар, Ногул көчө, Күрөңкеева көчө 105-чи маршрутка өтөт. Мындайча айтканда Мунира көчөсү деп коебуз. Ушул Муниранын көчөсү менен Калининге келгенде эле күн батышка бурулганда мына сол жак бетте ушул 3-чү там бардык шарттар менен сатыкка чыгып жатат. Үй алам деп жүргөн бир туугандар, анда эмесе видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен силерге колуман келишинче так маалыматтардын баарын тартып берейин. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, кирип келатканда эле ушундай забор, пескоблок менен жана навес. Күн чыгыш жагы дагы, түштүк жагы да баары навес. Мындайча айтканда, кышында кар күрөбөйсүздөр. Кирип келгенде эле мына караңыздар туугандар, ушул жактарын баарын, гүл текчелерин баарын жасап, гүлдөрдүн баарын сонун кылып гүл бакча кылып коюптур. Мына туугандар, шашпаңыздар, видеого лайк басып туруңуздар. Мен силерге бул жактагы артын, ичин баарын тартып берейин. Огород туугандар, китеби боюнча 6 сотикте атат, бирок фактически мен айтып атам, бул жер 6 сотиктен бир аз көбүрөөк. Бул жагын өзүңүздөр көргөндөй, мынакей туалетке чейин баары роза гүлдөрдү тиккен. Аябай жакшы көрүнөт экен. Алма бактар, помидорлор. Мына туугандар, үйдүн бул жак бетинен көрүнүшү мына ушундай. Бул жагына да кошумча кошуп аткан экен. Кожоюндар айтып атат, бул жакты кухня кылабыз, бул жакты топка кылабыз деп, бүт пескоблокторунан бери алып, суу монтаждарын баарын кетирип, стяжка кылып койгон экен. Жана ошондой эле бул жакта погреби менен склад салабыз деп, бул жагында касып коюптур. Бул жерде мынакей суулар. Агора сугарганга дагы бул жерден түтүкчө чыгарып коюптур. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Бүгүнкү күндө үй издеп бизге чалгандар аябай көп болуп атат. Ушуну көрүңүздөр туугандар, бүгүн строй материал кымбат болуп, үй салыш аябай кыйынчылыкка туруп жатат. Бул жерден дагы сыртка ушундай түтүкчөнү калтырып кеткен экен. Шланга менен гүлдөрдү сугарганга, эшин алды жууганга. Бул жагында тартып берип коеюнчу, биринчи анан үйгө кирейли. Мынакей. Бул пескоблокторду ушул киребишке кухняга кылабыз дейт. Бул жагында да атайын забор кылып, дубалга ушундай навес жабып, склад кылып койгон экен. Узундугу бир 10 метрдей жерди ушундай чоң склад кылып коюптур. Айнектерин атайын жыгачтан кылышкан экен. Кара жыгач. Үйдүн ичине киребиз анда эмесе. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле бул жакта топка бар экен, узкий коридор. Сол жакка киргенде эле бул жакта душеваясын өзүңүздөр көргөндөй, кафелдери, өзү натяжной потолок, душ, мынакей аристон, туалет, унитаз, раковина баары бар. Бул жактан эми үйгө кирет экенбиз. Бул жерде өзүңүздөр баа берип коюңуздар. Эки катар эшик болгондо үйгө музак кышында сразу кирбейт экен, ушул жерине мен маани берип койдум. Киргенде эле бул жер холл. Өзүңүздөр көргөндөй, төбөнүн баарын, потолоктордун баарын ушундай ступенька кылып, софиттерди коюп, жасалгасы жакшы. Бул холлдон эле бул жакка киргенде кухня. Ушул эмеректердин баары калса керек, эгер кожоюн менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Бүтүн эке сулары киргизилген. Бул кухнянын размери болжол менен 5ке 4. Паровой отоплениясын сурадым, от менен дагы, ток менен дагы ысыйт экен. Бул холлдун размерин айтып берип коеюн. Холлдун размери 1,7ге болжол менен 4,5. Эшиктердин баары мына ушундай жакшы эшиктерден. Зал эми бул. Залдын потолокторун ушундай ступенька кылып жасап, софиттерден коюлган. Залдын размери болжол менен 1,7ге 5 метр, 4,5-5 метр болжолу. Бул залдан сол жакка киргенде бир детский спальни деп койсок да болот. Чакан спальни бар экен. Өзү натяжной потолок, евро. Размери болжол менен 3ке 5. Жалпысынан алганда зал 1, кухня 2, холл 3, кухня менен 4.
келечекте Кудай буйрса бул жакка дагы кошулуп калса, кыскасы бир 5 бөлмөлүү десек болот. Мына туугандар, мен колуман келишинче тартып бердим. Баасына көңүл буруп коюңуздар. Баасын 43.000 АКШ долларын сурап жатат. Өзүңүздөр эгер үй жаккан болсо, дагы соодалашып көрүңүздөр. Балким түшүп берет. Өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды айтып көрүңүздөр. Мына туугандар, мен өзүмдүн колуман келишинче тартып бердим. Видеого лайк басып, группаларга, чаттарга, жакындарыңыздарга бөлүштүрүп койгонду унутпаңыздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта калыңыздар.